Компьютерлер учурда жашообуздун бардык тарабынан орун алды. Биз өзүбүз, ар бир кыймылыбыз жана бизди курчап турган дүйнө жалаң маалыматтардын түрүнөн турат. Мисалы мен мугалим болуп иштейм. Мектепте баары электрондук түрдө. Мисалы окуучунун аты жөнү, классы, сабакта алган баасы жана башкаларды пайдаланып келебиз. Өткөн окуу жылында сабак онлайн форматта болуп өттү. Ошол учурда сабак даярдоодо интернет булактарын колдонуп, ар кандай программанын түрлөрүн колдонуп келдик. Мына ошондой программаларды дагы өздөштүрүү менин негизги максатым. IT адистигин үйрөнүү жашка карабайт. ITни пайдалануу бул адам баласынын убактысын үнөмдөп, бири-бири менен байланышкан ааламдын маалымат алмашуунун тез жана сапаттуу болушуна жардам берерин түшүндүм. Демек, келечек IT менен тыгыз байланышкан.